Бүгүн Париждеги жайкы Олимпиада оюндарында спорттук күрөш боюнча мелдештер башталды. Кыргызстандык спортчу Жоломон Шаршембеков 60 кг салмак категориясында 1-8 финалда беттештерин баштап, казакстандык атаандашы Айдос Султангалини 6-3 эсебинде жеңди. Ошондой эле кыргызстандык балбан кызыбыз Мерим Жуманазарова алгачкы атаандашын жеңип, чейрек финалга жолдомо алды. Балбан кыз Мерим Жуманазарова бүгүн 68 кг салмак ченинде 1-8 финалда беттештерин баштады. Жуманазарова монголиялык Делгарма Энхсайхан менен кескелип, атаандашын 8-3 эсебинде жеңип алды. Эми чейрек жана жарым финалдык беттештер түнкү саат 1:00 болот. Жубатуучу беттештер жана медаль үчүн беттештер эртең 6 августта өтөт.